Аймактан келип бирөө бирдемени сүйлөсө же бирдемени жазса Facebookка же Instagramга, сен эмне деп атасың дейт. Сен адабий тилди бузуп атасың дейт. Орус элинин ошол бизге болгон басымы, ошо тил аркылуу дагы маданий басымы дагы ушунчалык болуп атканын сезбей туруп, анан өзүңдүн боордошуң, өзүңдүн бир бооруң болгону бир аз сенден алысыракта, бир аз сенден четиректе жашап, мисалы баткендиктер тажиктерге жакыныраак жашайт, таластыктар казактарга жакыныраак жашайт, оштуктар өзбектөргө жакыныраак жашайт. Анан ошол кошуналар менен анча мынча тил алмашып, анча мынча бир айрым тыбыштардан айырма болуп калса, ошону жетесине жеткире сөгүп отырабыз да. Болгону бир эле аргумент бар, башка эч нерсе жок. Адабий тилди сактабайсың деген. Адабий тил деп эмне үчүн баткен тилинде эле адабий тил деп кошуп койсоң болбойт? Эмнеге болбойт? Чыгарма жазып койсоң боло берет. А бирок ошол эле учурда орусча бирөө бир текст жазса, орусча бирөө бир ойду айтса, тим эле ал билимдүү турбайбы деп мактап жатып калып атабыз.